Endi qara. Biz кечээ немелерди өткөнбүз, тизмектерге функцияларды бир аз кайталаганбыз. Бүгүн да сабагыбыз бир аз көбүрөөк. Тизмек түзгүчтөр боюнча мисал дейт да. Бизде тизмек түзгүч деген бар. Могул жерде тизмек түзгүчтөр деп турат, синтакс. Comprehensions syntax деп. Тизмек түзгүчтөрдү кантип иштетебиз? Бул негизги максаты жана кодду азыраак жазуу, анан кодду оптимизация кылуу. Бул бир механизм да. А, Өзү атайын бир тизмеден тизме түзүп берет. Эгерде мондай атайын тизмек түзгүчтөр жок боло турган болсо, аны биз кол менен функцияны эмени циклдарды иштетип атайын тизме түзөбүз. Бул бизде list comprehensions деген бар. Бул тизмек түзгүч. Өзү деле айтат, тизмек түзгүч азыраак код жазуу менен жаңы тизмек түзүүнүн бир жолу. Же болбосо буларды жана генерация деп коет. Генерация деген жаратуу. Булар эмне кылат экен? Тизмеден тизмени жаратат. Сизде оюнчуктарга толгон чоң куту бар дейли. Сиз көк түстөгү оюнчуктарды тандап алып, аларды жаңы кутуга салыңыз. Чоң кутучанын ичиндегилерин бири-бирден кыдырып, өтпөстөн тез кыдырып чыгуу үчүн атайын куралды колдонсоңуз болот. Ал курал бардык көк оюнчуктарды таап, бир жүгүрүп жаңы кутуга сала турган сыйкырдуу таякча сыяктуу. Тизмек түзгүч ошол сыйкырдуу таякчага окшош, бирок ал эски тизмектерден жаңы тизмектерди түзүү үчүн керек. Сиз Pythonго эмнени тапкыңыз же өзгөрткүңүз келгенин айтсаңыз, ал сиз үчүн автоматтык түрдө тизмек түзгүч жазып берет. Эми анын түрү кандай? Оюнчук классы. Биз азыр могул объекттерди өтө элекпиз, бирок могул жерге түзгөн. Анан оюнчуктарды түзөбүз. Могул жерден эми классты түзүп атат. Эми могул жерден оюнчуктардын тизмеги кайсылар? Көк оюнчуктардын тизмеги. Кыскасы эмне кылат экен? Ушундай жумушту ал аткарып берет да. Себептен азыр биз могу тизмек түзгүчтү биз өзүбүз кол менен жазып атабыз. Атайын бир класс түздүк, анын ичинде инициализация кылдык, анын ичине параметрлерди бердик. Кыскасы ушундай көк дал, жашыл дал деген сыяктуу эмелер, тапшырмаларды берип атабыз да. Эми тизмек түзгүч кантип иштейт? Маселеде бир текст берилди дейли. Мисалы үчүн салам дейли. Анын тамгаларын бири-бирден кыдырып, үндүү тамгаларды гана калтырабыз. Салам дүйнө деген текстте эмне кылат экен? Үндүү тамгаларды гана алып калуубуз керек. Үндүү тамгаларга кайсылар кирет десем, могул жерде О, Ү, И, У, Е деген тамгалар, булар үндүү тамга. Эми ушуларды эмне кылышыбыз керек экен? Биз алып калышыбыз керек. Могул тизмек түзгүч деп муну айтат. Могул тизмек түзгүч. Ушул жерге тизмек түзгүчтү колдонот. Эгер тизмек түзгүч жок болгондо, азыр эмне кылат экенбиз? Бул жерден цикл түзүшүбүзгө туура келет. Эми биз кандай кылып көрөбүз? Так, ошол жерден да, мисалы үчүн, message деген сөздү алабыз да, бул жерге эмнеде салам дүйнө. Салам дүйнө деп алдап, дагы бир кошумча эме тизме ачышыбыз керек, себеп дегенде жанагыларды ушул жака салыш үчүн. Үндү тамга дейбиз дагы бул жер. Барар бул бош бул. Анан цикл жүргүзөбүз. For I in могул жерден range эмес, бул жерде message.
Анан бул жерге кошумча эмне кылабыз? Үндүү тамгаларды жазып алабыз. Үндүү тамга. Аларга кайсылар керек? А, О, У, Ү. Мо тамгаларды жазып. Анан жазабыз. Эгерде И, ин, молденин үндүү тамга, анда мол жерден сохранить этебиз. Терминал иштетип алайын. Моны жазабыз да. Бизге эмне кылат? Аны чыгарып атат үндүү тамга. Себептен да бизде А, О, У, И, Ү, Е деген бул үндүү тамга. А салам дүйнө дегенде эки А, бир Ү бар экен. Ошолорду бөлүп ал. Биз цикл менен иштеп жүргүздүк дагы эмне кылат? Модон жаңы салам дүйнө деген тексттен жаңы тизме түзүп атат. Эми ушинтип отуруп жазбастан эле бизде эмне кылсак болот экен? Ушул нерсени кыскартсак болот экен. Үндү тамга деген өзгөрмө түзөбүз. Могул жерден чарчы кашыгын ачабыз. Ушул чарчы кашыгын ачканда ушул жерге биз эмне кылабыз? List comprehensions'ты ачабыз. Мына могул жердеги list comprehensions ачабыз. Анан бул жерде жазып атат. Ошонун ичинде эле цикл жазылып атат. Бирок эмне болуп атат? Бул бир жерде болуп атат. Бардыгы бир чарчы кашанын ичинде жазылат. Байкын ошо булам биринин артынан бири жазылган жок. Ошонун ичине эле эмне кылып атат? Жазып атат. Мындайча айтканда, мол коддордун санын азайтат. Тамга. Бул тамга дегенибиз биз мол и деген сөз. Тамга дебестен бул жерге и десек да болор экен. И, for, и, in, мол жерден үндү. Мынакей. Message, message. Анан мол жерге эгерде if, и, in болсо, анан мол жерге эмнени кошуп коет экенбиз? Жана үндү тамгаларды кошуп коебуз. А бизде ал үндү тамгалар кайсылар эле? Молар болчу. Копировать этем да, мол жерге кошом. Муну коштум. Муну алып барайын. Анан мол у тамга деген экранга чарпам. Print мол жерден у тамга. Сохранить этемин, кайрадан иштетем. Мына экөө тең бир нерсе чыкты. Бул жогоркуда дагы, и ылдыйкыда да экөө тең бир нерсе чыкты. Эми айырмачылыгын кара, эмне болуп атат? Бизде кошумча мондой ачканмын. Ал бул жерде ачкан жерим жок эч кандай. Циклды жаздым, if'ти жаздым. Кыскасы ол жерде бир аз баш айнатма. Append деген ыкма дагы бар. Баш айнатма эмес, монда кылса да болот. Бирок азыраак код менен эмне кылса болот экен? Ушундай нерселерди жаратса да болот да. Ол бир аз тезирээк иштейт. Мол list comprehensions деп коет, мындайча айтканда тизмек түзгүч. Мол жогорудагы кодко караганда бир аз тезирээк иштейт. Себептен айырмасы баардыгы эмне болот? Бир жерде болот. Бирок максаты бир. Анан ишти аткаруусуна келгенде эмне болот экен? Бир аз
тезирээк иштейт. Бул list comprehension деп коет. Муну дагы көбүрөөк колдонот да. Тез долбоорлордо колдонсо болот. Тизмек түзгүч. Монтип жазып отургунча не кылат экенбиз? Биз мону эле жазып коебуз. Ушу бизге жетиштүү. Бул тизмелер боюнча. Тизмелерди колдонгонубузда не кылат экенбиз? Ушундай тизмек түзгүч бар. Ушуну колдонсок да болот. Анан бизде кийинкибизде бул жерде сөздүк түзгүч. Dictionary comprehensions деп коет. Ошонун эле айырмасы, бир аз айырмасы бар. Бул жерде бизде не бар? Ачкыч жана мааниси деген түшүнүк бар. Ушул эле нерсе ошондой эле аткарылат, бирок не менен экен? Дип менен аткарылат. Могул жерде эки нерсени айттым. Сөздүк түзүш азыраак код жазуу менен жаңы сөздүк түзүүнүн бир жолу. Демек жаңы сөздүк түзгүбүз келе турган болсо эмне кылат экенбиз? Ушул жолун пайдалансак болот. Numbers, 5ке чейинки. Фигурал качан ачамын? Так, могул жерде эки мисал көрсөтүлгөн. Могул экөнтөң могулун жазбайм, өзүң кайталап көрсөң боло берет. Могул жерде биздин негизги тизмебиз жазылган. Ушул тизменин негизинде биз эмне кылат экенбиз? Сөздүк жаратабыз. Бул тизме бар. Тизменин түбүндө бош дагы эмне сөздүк ачканбыз. Эми ушул бош сөздүктүн ичин биз эмне кылышыбыз керек? Толтурушубуз керек. For num in numbers. Мындайча айтканда, no numbers'ın ар бирин бирден эмне алабыз. Анан аны намга эмне кылабыз? Өзүн көбөйтүп чыгабыз. Мындайча айтканда, бул берилген тизмелердин нескен квадрат экен. Квадратын алышыбыз керек. Мисалы үчүн бирдин биринчи квадраты, экинин экинчи квадраты, үчтүн ар ким өз-өзүнө көбөйткөндө бул жерде эмне болот? Квадраттагы пайда болот. Ушулардын баардыгын анан кайсыл жерге салат экенбиз? Могул диктин ичине салып чыгабыз. Мына squares dict num. Num деген сөз бул так мол эме циклдын биринчиси. Мисалы үчүн азыр бир чыгат, ошону бирди чыгат, кийин эки чыгат, экини могул жака салат, үч чыгат, үчтү бияка могул салып чыгат. Ошол эле нерсени могул жерде эмне кылат экенбиз? Биз мону колдонсок болот. Мисалы үчүн нам деген бул ачкычы болуп калат, а могул жагы эмнебиз? Мааниси болуп калат. Нам ачкычы, могул жактагы нам эмнеси экен? Мааниси болуп. Так, эми иштетебиз. Так, type error can't multiple scan non-int of type OS. Так, могул жерибизин баштап. Бул жердин баардыгын биз nam кылабыз. Себептен азыр мен могул жердеги намды могул жакка которуп атабыз да, ошол эле нерсе. İşletiriz. Мынакей. Бир күлүч, анын ачкычы бир. Бирди бирге көйсөк бир. Анан экини экиге көйсөк төрт. Үч. Үчтү үчкө көйсөк тогуз. Төрттү төрткө көйсөк 16. Бешти бешке көйсөк 25. Могул жерде биз жөн гана сөздүк түздүк. Могул биринчи нам деген ачкычы, демек бир өзү келип түшөт. Ачкычын жазабыз. Анан маанисине жазабыз. Мааниси бул некен? Ошол нерсени эле көбөйтүп койгондогу эле нерсе.
Бірді бірге көбейтеміз, екіні екіні көбейтеміз. Ушул эмне экен? Бул decomprehensions. Мындайча айтканда, бул дагы тизмек сөздүктүн тизмегин түзгүч. Бул бир аз молго караганда тезирээк иштейт. Анын акыркысы бул жерде кортеж деп коет. Кечээ биз өткөн кортеж. Жанагы эмени эле тизмек түзгүчтүн эле сыртын эмне кылып коебуз? Мындай айкаша менен эле кылып коебуз. Айырмасы жок. Себептен эле тизмек менен кортеж экөө бирдей эле жумуш аткарат. Ошол себептен алардын эмне кылышында эле айырмасы бар. Но сырткы жазылышында эле. Кашаны очуп атканда. Тизмектер квадрат каша менен боло турумса, кортеждер эмне кылат экен? Мол тизме болуп эсептелет, мол сөздүк болуп эсептелет. Кортеж болуш үчүн алар эмне кылыш керек экен? Могул жерден мондай ай каша менен иштеш керек. Ушунда бул эмне болот экен? Кортеж түзгүч болуп коет. Могулар көбүрөөк колдонулат. Долбоорлордо, эмеде коддорду кыскартыш керек болгон учурларда эмне кылат экенбиз? Ушуларды пайдаланабыз. Жаңы тизме түзүп, мондай кылып, анан мондай татаал инструкция жазып отурбастан эле сиз дароо эле мондай кылып түзүп туруп, аны бир өзгөрмөгө беребиз дагы, анын керектүү жерге алып алсак болот. Но принт азыр биз үйрөнүп аткан учурда колдонуп атабыз. Бирок жана долбоорго келгенде принтти учуратпайт эле. Себептен ал жерде экранга басып чыгыштын кереги жок. Ал жерде кандайдыр бир функция жасашы керек болот. Ошол учурда гана колдонобуз. Мындан тышкары азыр Python программалоо тилинде функциялар деген бар. Функциялар экиге бөлүнөт. Кастом функция деп коет. Биз өзүбүз функция түзөбүз. Анан стандарттык функциялар бар. Стандарт функциялардын биз бир канчасын өттүк. Азыр деле өтүп атабыз. Мисалы үчүн print деген бул стандарттык функция. Input деген бар, ал дагы стандарттык функция. Булар өздөрүнүн милдеттери бар, ошол нерсени гана аткарышат. Мындан сырткары дагы функциялар бар. Ошол функциялар менен таанышабыз. Алар кантип жазылышы керек. Пока могу функция тура бересин. Могул жерде бул дагы эмес. Map функциясы бар. Программалоо тилинде map функциясы бул итерациялануучу итеребл. Элементтердин ар бирине белгилүү бир функцияны колдонууга мүмкүндүк берүүчү орнотулган функция. Стандарт орнотулган функция. Ал функцияны колдонуунун натыйжаларынан турган map объектисин кайтарат. Демек, мол функциянын негизги максаты итерация болуучу объекттер менен иштейт. Итерация болуучу объекттер деген бул тизмелер, саптар, кортеждер, сөздүктөр. Ушулар менен жумуш аткарат. Анан бирок бул аягында эмне кылат экен? Кандайдыр бир объектти гана чыгарат. Анан анын синтаксиси кандай жазылат? Map биринчи функция жазылат, анан итерация боюнча объекттер жазылат. Функция кандай функция коюлушу мүмкүн? Мисалы үчүн принттагы функция да ушул коюлуп калышы мүмкүн же input коюлушу мүмкүн. Кайсы функция коюлат, ошону карайбыз. Функция бул итерацияланчу объекттин ар бир элементине колдонула турган функция. Демек, ар бир элементке эмне кылышыбыз керек экен? Ошол функцияны колдоно алышыбыз керек экен. Ошону жазабыз. Итерацияланчу объект деген бул элементтин функцияга өткөрүлө турган тизме. Ал кайсы болушу мүмкүн? Лист болушу мүмкүн, кортеж, тапл болушу мүмкүн. Же башка итерациялануучу объекттер. Мүмкүн сөздүк болуп калышы мүмкүн. Ошол нерселерди эмне кылабыз? Биз жазабыз. Map функциясы бардык элементтер иштетилип бүткөндөн кийин даяр болгон map объектисин кайтарат. Эми ал объект кайтарат экен, объектти иштетип алыш үчүн биз кошумча дагы функция колдонушубуз керек. Бул map объектисин колдонуу үчүн аны адатта тизмеге, листке же болбосо кортежге айландырышат. Map функциясын өзүнчө иштете албайбыз, себептен ал жыйынтыгын чыгарганда объект болот. Объектти иштетүү үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Эң көп колдонулгону бул жерде лист, тизме же болбосо кортежге айландырышыбыз керек. Ошондон кийин анан биз анын жыйынтыгын көргөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Тизмедеги сандардын ар бирин квадраттоо үчүн map функциясын колдонулу дейт могул жерден. Азыр могул функцияны жазыптыр, эми биз ушуну бир аз башкача кылып жазабыз.
Evet. Эми биз клавиатурадан тизме түзүп алабыз. Number бул input болсун. Анан split. Splitти билесиң, бул тизме түзүп алыш үчүн керек болгон. Эми экранга чыгарып көрөбүз. Сразу эле кандай болот экен. Мына сохранить этемин. Ол жерден иштетебиз. Мына 4, 5, 6, 9, 10, 25, 36. Биз мондай тизме алып алдык. Бирок бул биздин тизмебиз эмне экен? Бул жерде саптык тип болот. Эми ушунун ар бирин не кылышым керек? Мен санга айландырып алышым керек да. Себеп дегенде булардын суммасын таба албайм да. Мисалы үчүн тизме түзүп атканда булардын суммасын тапсак болот. Print бул жерден sum num. Демек тизмедеги элементтердин суммасын сурап атат. 4, 5, 9, 6, 9, 10, 25 болду. Не деп атам? Ол жерде ката кетти. Type тибинен ката дейт. Оператор type for int and str. Кыскасы, могул жерде сен айтып аткан кошуу, автоматтык кошуу, бул бүтүн сандар intке иштейт, бирок str эмес. Кыскасы ошондойго могул жерде сапка бөлүнөт. Себеп дегенде могул ичиндеги элементтердин бүт бардыгы эмне болду? Саптык болду. Себептен input сапка айланат. Эми бунун баары мен бүтүн санга айландырышым керек. Бүтүн санга айландырышым керек болгон учурда мен эмне кылышым? Кошумча дагы могул жерге массив түзүп алып, мына бош тизме циклды айландырамын. For in могул жерден num. Андан кийин ар бир элементти мен бүтүн санга айландырышым керек. R точка append бунун ичине int, андан кийин i дейт. Могул жерге r деп жазамын. Могул жерге print r. Сохранить этип баштан иштетебиз. 4, 5, 6, 9, 10, 25. Мына суммасы 59 чыкты. Мол саптык тип айландыргандан кийин бул цифрага айланып калды. Эмненин себебинен? Мен эмне кылдым? Циклды иштеттим дагы бул жерде инттин эсебинен. Интти ар бирине эмне кылдым? Int функциясы аркылуу ар бир тамганы айландырып алдым. Эми ушинтип отурбастан эле бизде даяр map деген функция бар. Ошону эле алабыз. Map. Анан могул жерге int деген функцияны жазабыз. Себеп дегенде ал башында могул жерде айткан. Синтаксисинде могул жерде турат. Синтаксисте биринчи функция, анан итерациялоончу объект. Функция болгондо бул итерациялоончу объекттин ар бир элементине колдоно турган функция. Ар бир объектке могул intти колдоно алабыз. Анан input split. Могул биздин итерация болуучу объектибиз. Киргиземин, эми экранга чыгарам. Print now. Сохранить еттим. İşletim. 4, 5, 6, 9, 10, 25. Ne oldu? Map object et mon es tutumda bizim компьютер монда es tutumumuzda ne oldu? Map funksiyası уже жаралды. Айткан бая map функциясын кайтарат. Эми map функциясын биз түшүнүп алыш үчүн не кылышыбыз керек? Аны кортежге же тизмеге айландырышыбыз керек. Айландырыш үчүн могул жерде дароо эле листти беребиз. Анан экранга чыгарабыз. Сохранить этемин. Эми кайра дагы иштетем. Эмне болуп 4, 5, 6, 9, 10, 25. Уже эмне болду? Бизди сапка айландырды. Болгондо дагы эмне болуп? Бүтүн санга айландырып атат. Эми могул жерде мен өзүм каалагандай математикалык эсептерди жүргүзө берем. Мисалы үчүн sum. Бул несин таап берет? Автосуммасын табат. Экинчиси могул жерде max. Бул максимум таап берет. Кийинкиси бул жерде min. Сохранить этемин кайрадан иштетем. 4, 5, 6, 9, 10, 25, 36. Окей.
Суммасы 95, максимум 36, минимум 4. Мол биз көрсөткөн жана функция ушундай иштейт. Ана кошумча функциялар могул жерде дагы бар. Карасаң бул жерде мапты лямбда функциясы менен кантип иштесе болот деген суроолору дагы бар. Ушуларды берсе аласың өзүң карайсың. Муну сага кошумча кылып жөнөтөм. Map функциясынан башка бул жерде башка функциялар дагы бар. Анан бул жерде мисалдар менен кошо бар. Кандай кылып иштетиш керек, лямбда, анда фильтр, анан iter tools, enumerate деген функциялар бар. Ушуларды дагы берсе карайсың. Себептен азыр мен мунун баардыгын өтүп бере албайм. Убакыт көп кетип калат. Түшүндүң, Эми булардын экен стандарттык функциялар. Булардын өзүнүн иш аракети бар, өзүнүн жазылган эрежеси бар, ошол максатынан чыкпайт да. Эми биз өзүбүз функция түзүп алышыбыз керек. Өзүбүзгө керек болгон функцияларды түзүп алышыбыз керек. Аларды кантип түзөбүз? Өзүбүзгө керек болгон функцияларды def деген сөз менен колдонобуз. Def деген defined, мындайча айтканда аныкталды деген сөз. Могул жерде кыскача синтаксиси бар. Def функциянын аты, анан параметр. Эгер параметр керек боло турган болсо, ошол нерсени жазабыз. Анан функциянын денеси, функциянын толкусу. Мындайча айтканда логикасы эмне жазыш керек. Аткара турган коддор. Анан ылдыйнадагы код саптары, эгер керек боло турган болсо жазабыз, керек болбосо жазбайбыз. Анан функциялар эки түрдө. Print менен, return менен жазсак да болот. Кайтарылуучу мань. Эми негизги элементтер эмнелерден турат? Функция. Биз түзүп аткан функция. Def деп коет, defined. Функцияны аныкталып жатканын көрсөткөн ачкыч сөз. Демек функцияны түзүш үчүн биз def деген сөздү сөз түрдө жазышыбыз керек. Муну жазбасак биз функциянын атын аныктай албайбыз. Анан функциянын атын максатын сүрөттөгөн ат. Мисалы, кошуу, салам айт жана башка нерселер. Функциянын атын биз өзүбүз коебуз. Бул функциянын аты сабактын башталышында өткөнбүз идентификатор деп коет, ар кандай типте. Эми функцияны эмне максатта жаратып атабыз, ошол максатта ат коебуз. Анан параметрлер, анан аргумент. Функцияга берилүүчү маалыматтарды көрсөткөн маанилер же өзгөрмөлөр. Милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес. Эгер кошо турган болсок, анда аны колдонсок болот. Алар эмне кылат экен? Кашаанын ичинде жазылат. Эки чекит деп. Могул жерде эки чекит бар. Функциянын баш сабы аяктаганын көрсөтөт. Анан функциянын денеси клондон кийинки чегинүү, мындайча айтканда, могул кош точканы койгондон кийин чегинүү болот. Ошондон башталат. Уже ошол кош точканы койгондон кийинки жазылган коддор функциянын логикасы болот дагы, ал жерде эмне жумуш аткарыш керек, ошол код блок жазылат. Анан return бул функциядан натыйжаны кайтаруу үчүн колдонулат, милдеттүү эмес дейт. Эми чоң проект долбоорлордо функция менен иштеп атканда return оператору колдонулат. Биз жөнөкөй колдонуп атканыбызда азыр эмне кылабыз экенбиз? Print менен иштесек деле болот. Эми бизде эмне калат экен? Жөнөкөй функция. Салам башоо. Салам менен баштоо. Кантип түзсөк болот? Жөнөкөй функция түзөбүз. Def, анан функциянын аты, бул жерден hi деп кое берейин. Сөз түрдө каша ачып жабылат, кош точка коюлат. Defined аныкталды. Не аныкталды? Функция. Аты эмне? Hi. Кош точка ачылып жабылат. Сөз каша ачып жабылат. Сөз түрдө кош точка коебуз. Андан enterди басабыз. Могул жерде төрт чегинүү коюлат. Ушундан кийин анан функциянын логикасын жазабыз. Эми биз print менен баштайбыз. Print бул жерге hello function. Hello function деп жазабыз. Анан функцияны чакырабыз. Чакырбасак, ал эч нерсе аткарбайт. Демек функция 3 бөлүктөн турат. Функциянын аталышы, аныкталышы, баш сөзү, функциянын денеси, толкусу, логикасы,
Анан функцияны чакыруу же болбосо функциянын экземпляры деп коет. Экземпляр деген жана копия деген сыяктуу. Мен мону эки жолу чакырсам, демек функциянын логикасы эки жолу аткарылат. Эми сохранить этебиз дагы, могул жерден чакырабыз. Так, пока мен комментарийге аламын, керек эмес. Баштан иштетем. Сохранить этип алып. Мына hello function. Себеп дегенде бир эле жолу жаздым, бирок эки жолу чакырдым. Мол үчүнчүсүн да чакырсам, экземпляр үчүнчүсү экземпляр кылсам, анда бул функция үч жолу иштейт. Сохранить кыламын. Мына үч жолу жазып бер. Демек функция үч бөлүктөн туруп атат. Функциянын аныкталышы, аталышы, баш эме сөзү уже ушул жерден бүтөт. Кошточкадан кийинки арал функциянын логикасы, анан үчүнчүсү бул функцияны чакыруу же болбосо функциянын экземпляры. Бизге функция канча жолу аткарылышы керек деген нерсеге жооп берет. Азыр биз болгону жөн эле бир функцияны жаздык. Эми функциянын параметрлери бар. Функциянын параметри жана анын аргументи бар. Же болбосо мааниси. Аны кантип колдонобуз? Def функцияны жазабыз. Main. Мол жерге эки нерсени жазам. Name жана age. Функциянын параметрин жаздым. Бул өзгөрмө сыяктуу эле. Анан эмне жумуш кылыш керек? Мисалы үчүн экранга чыгыш керек. Print. Мол жерден F форматированиени иштетемин. Аты кошточ аты. Bunun içine name деп коем. Анан жашы кошточка бул жерге age. Жаздым. Эми чакырам. Main деп жаздым. Сохранить этемин. İşletin. Ne деп атат мол жерде? Type error. Тибинен ката дейт. Main missing to required positional argument name and age. Некен? Но main чакыруусу required деген бул обязательный деген сөзсүз эки позициялык аргументти алыш керек. Себептен де биз могул жака позицияны бергенбиз параметр. Эми ушул жерге биз аргумент жазышыбыз керек. Биздин аргументибиз аты Нуралы, өтүр коебуз, экинчи жашы 33. Сохранить этемин, эми кайрадан иштетем. Мынакей. Аты Нуралы, жашы 33. Демек сөз түрдө могул жерге параметр жазгандан кийин чакырып атканда функцияны эмне кылышыбыз керек экен? Ага маани же болбосо аргумент сөзсүз түрдө беришибиз керек. Азыр биз функцияларды немен иштетип атабыз? Print менен иштетип атабыз. Эми ушул printin ордуна биз не кылабыз? Return деген операторду колдонобуз. Return болгондо ал жазылышы бир аз башкачараак болуп калат. Азыр могул жерде эки санды кошуш үчүн return функциясын пайдаланабыз. Def calc num a андан кийин num b. Анан могул жерден не кылабыз? Функцияны чакырабыз. Calc. Эми бунун ичине эки не кылабыз? Аргумент. 45 жана 55. Мол жерибизди өзгөртүп коелу. Сохранить эттим, эми кайра иштетем.
Эч нерсе чыкпады. Акыркы 33 чыкты, мол чыкты. Себептен экранга чыгарыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Принт. Бизде принт жок. Принт чыгарыш үчүн мол жерге кошумча res деп өзгөрмө түзүп, функцияны ага ыйгарып беребиз. Анан экранга ошол функцияны чыгарабыз. Принт мол жерден res сохранить этемин и кайрадан иштетем. Мына 100 деп чыкты. Себептен 45'te 55'e koysak деген 100. Баякыдай эле жогоркуга окшош эле функция, бирок биздики эмне болуп атат? Return менен. Return болгондо return экранга чыгарбайт. Мол функциянын логикасын, мисалы үчүн 2 санды кошуп атабыз да, ошонун жыйынтыгын функциянын өзүнө кайрып берет. Кайра. Өзүнө кайрып берет. Анан функция бул жерде эмне болуп атат? Өзгөрмөгө биз ыйгарып атабыз. Качан биз өзгөрмөнү экранга чыгарганда анан жыйынтыгы мол жерге келет. Демек, некен? Мо return кылганда return экранга чыгарбай, жөн эле маанини кайтарып берет функциянын өзүн. Анан функциядан биз эмне кылабыз? Каалагандай жумуш аткарсак болот. Могул функциянын базалык маанилери. Чоң долбоорлордо функция көбүрөөк колдонулат. Функция деген бул бир мини программа. Ошол программаны мындайча айтканда бир жолу түзүп алат дагы, каалаган жөнчө жолу иштесек болор. Бир жолу түзөбүз, эмне кылат экенбиз? Каалаганча иштете беребиз. Эми биз мурунку өткөн сабактагы тапшырмалардын бүт баарын эмне кылсак, могул функцияга салып чыксак дагы болот. Азыр могул функция боюнча дагы бир аз жумуш аткарабыз. Эми кара. Функцияда дагы бир түшүнүк бар. Глобалдык жана локалдык өзгөрмө деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн summary, бул жерде summary деген өзгөрмө турат, бул локалдык. Себеп дегенде бул эмне кылат экен? Бир гана функциянын ичинде иштейт. Функциянын сыртында иштебейт. Азыр могул жерге мен print summary деп жаза турган болсом, кара, монун ичинде бар, бирок могул жерде ката деп атат. Жок, таппай атат. Эмне себептен? Себеп дегенде биздин могул принтибиз функциядан сырткары турат, биздин могул summary деген бул функциянын ичинде турат. Демек, бул локалдык болот. Эми буну глобалдык кылып коюш үчүн бизде атайын global деген сөз бар. Global деген атайын оператор бар. Анан буну summary деп коем. Summary десем, мол жердеги кара жана ката жок болду. Себеп дегенде мол сөздүн жардамы аркылуу оператор мол summary деген функциянын ичиндеги сөз эмне болуп атат? Глобалдык болуп кетти. Анан буну экранга чыгара турган болсок, кара, 100, 100. Мен мол жерде мол эмени алып кое турган болсом, кодду сохранить этем, кайра иштетем. Мол жерден ката. Print. Name error. Name summary is not defined. Мындайча айтканда, summary деген некен ат табылбады дейт. Эми ушул функциянын ичиндеги аткарылган кээ бир код сыртта дагы аткарылсын десек, эмне кылат экенбиз? Ого глобалды кошуп коебуз. Эми могул жерге нам б деп жазамын. Бу барабар 10. Бирок могул жерден өчүрдүм. Өчүрдүм, могул жерден дагы ашыкчы. Мо глобалды өчүрөбүз. Бизге глобал керек эмес. Могул дагы керек эмес. Сохранить. Эми кара, биздин функциябызда функциянын ичин карай турган болсок, кара. Бизде бир эле параметр бар, анан бир эле маани бар, аргумент. Нама 45. Бирок биздин жыйынтыгыбыз канча чыгып атат? 55 чыгып атат. Эмне себептен дегенде биз функциянын сыртында nam 10 деген өзгөрмө түздүк. Демек, функциянын сыртында жазылган өзгөрмөлөр функциянын ичине дагы таасир эте алат. Бизде намыбыз мол жерде 10 болуп атат, ошол себептен жыйынтык 55. 45ке 10ду кошсок 55.
Монун ичине мен өзүм нам 10ду жаза турган болсом, могул жер нам Б барабар 20. Сохранить этемин, эми кайрадан иштетем. 65. Демек, мол сырткарыда караганда, эгерде ошондой өзгөрмө функциянын ичинде болсо дагы эмне кылат экен, өзгөрүп кетет. Демек, функциянын ичиндеги биринчи локалдык өзгөрмөлөр каралат. Эгер өзгөрмө жок болсо, анан бул сыртка чыгат. Сырттан тапса кошот, эгер сырттан таппаса ката деген. Азыр менде намбы 10 болду, бирок намбы могул жерде 20. Бул жерде бизге локалдык жакын болгондуктан локалдыкты алабыз да глобалдыкты албайбыз. Эми бул жерден локалдыкты өчүрдүм, локалдыкты өчүрүп, эми глобалдыкты иштетебиз мына. 55 чыкты. Себептен локалдыктан таппады эч нерсени, анан сыртка чыкты, сыртта бар экен. Демек ошону иштетти. Эми сыртта дагы жок болуп кала турган болсо, мына сохранить этебиз, сыртта дагы жок. Ката, number. Did you mean Nama? Nama deyin dediğiniz bir sebepten Nama табылбай kaldı deyip. Ne болжайды не қыласыз қосып қоямыз. Нам Б. Нам Б табылды. Нам ол жерге 33 қылып қосып қоямыз. Сохранить етеміз, эми қайтадан иштетебиз. Мына 78. Эми бизде модулдар деген түшүнүк бар. Программалауда модулдар деген түшүнүк бар. Бул модулдар сөзсүз түрдө өтүшүбүз керек. Python программалык тилинде маз жана random деген модулдары бар. Жана алар менен болгон мисалдар. Маз модул. Өзү модулдары көп. Пока азыр биз маз менен рандомду өтөбүз. Кийинчерээк башка фунт tools, iter tools деген модулдар бар. Ушулар менен иштейбиз. Бирок азыр базалык мону иштеп турабыз. Маз деген бул математика менен болгон функцияларды аткарыш үчүн колдонулат. Мисалы үчүн маз sqrt бул квадрат тамырын кайтарат. Анан mass сейл санын жогорку бүтүн бөлүгүн кайтарат. Мындайча айтканда, сейл тегерек дейт бүтүн бөлүккө. Жогоруга тегерек дейт экен сейл. Мисалы үчүн 4-12 боло турган болсо, бул 5 кайтарат дейт. Mass floor бул x санын төмөнкү бүтүн бөлүгүн кайтарат. Мисалы 4-18 болсо, бул 4 кайтарат. Өзү негизи 4-18 болсо, буну 5 деп чыгарыш керек математика боюнча. Бирок floor төмөнгө тегерек дегенден бул 4 болот. Анан mass fabs x санын абсолюттук мааниsin кайтарат. Mass pop x y. X санын y даражасын кайтарат. Mass p бул p константа турактуу 3,114 барабар. Mass эйлердин саны, мындайча айтканда константасы. Анан mass sinus, mass косинус, тангенс, котангенс башка могул жерде тригонометрик функцияларды не алабыз mass китепканасы менен кайтарсак болот. Эми ошолордун азыр биз бир канчасын гана карайбыз. Калганы өзүң. Эми импорттоп алып келүүнүн 3 жолу бар. Бир канча жолдору бар. Импорт могул жерден маз деп жаза турган болсок, сөзсүз түрдө мазды астында жазабыз. Мисалы 25-тин тамыры керек боло турган болсо, нам барабар 25. Эми ушунун бизге тамыры керек. Ал үчүн маз точка sqrt деп жазабыз. Sqrt bunun içine nam деп жазамын. Анан буну экранга чыгарабыз. Print res. Эми ушунун эле экинчи варианты бар. Импорттоп алып келип атканда биз from mas import анан жылдызча коюп коебуз. Нам могул жерден 36 болсун. Res барабар sqrt могул жерге nam. Эми экранга чыгарам. Print могул жерден res. Сохранить этемин. Так. Терминал ачып алайын. Мына биринчиси 5.0 чыкты. Демек 25-тин тамыры 5, 36-нын тамыры бул жерде 6.
Эми импортто алып келип атканда эмне кылат экенсиң, карайсың кайсы варианты сага жакшы. Эгерде могул жогоруда варианты жакшы импорт маз дей турган болсоң, анда ар бир математикалык функцияны алып келип атканда астына маз деп жазышыңа туура келет. Жок, мен функцияны алып келип атканда жазышымдын кереги жок десең, анда from maz import жылдызча. Жылдызча деген мол маз китепканасы модулунун ичинде кандай функция болсо, аны ошонун баарын алып кел деген сөз. Анын астына молда точка маз дештин кереги жок. Функциянын атын жазасың, иштеп кете берет. А үстүдө импорт маз дей турган болсоң, анда ар бир функцияны, математикалык функциянын модулу менен иштей турган. Жазып атканда сөзсүз түрдө маз точка sqrt. Демек, ошол функциянын астына эмне кылат экенсиң, мазды кошо жазасың. Могул эки варианттын өзүң каалагандайын тандап алсаң. Түрү көп да. Мисалы үчүн, эгерде интернетти карай турган болсок, ар ким ар кандай жазган. 4-5 түрү бар импорт алып келүүнүн. Өзүң каалагандай түрүн колдонсоң болот. Бирок универсалдуу түрдө мол ыкмасын колдонсоң да болот. Универсалдуу түрдө. Астына маз деп жазышыңдын кереги жок. Раз SQRT менен жазып кете бересиң. Анан тегеректөөлөр. Мисалы үчүн sail. Sail'ди колдонушубуз керек боло турган болсо, res могул жерден 25-ти бөлөбүз могул жерден 3 көп. Эми жыйынтыгын экранга көрөбүз. Print могул жерден res, бул биринчи варианты. Экинчиси print могул жерден sale'ди көрсөтөбүз. Sale бул жерден res, анан экинчиси floor. Print точка floor, анан res. Сохранить этемин, баштан иштетебиз. 25-ти 3-кө бөлсөк 8,3 экен. Сейл менен тегересек 9-га чыкты. Флур менен тегеректесем могул жерден 8-ге түштү. Айырмасы ошол. Сейл флур. Бул дагы жанагы программалык долбоорлордо көбүрөөк колдонулат. Маз китепканасы монда. Ушундай алып эмне кылабыз? Калган функцияларды да кудду ушундай кылып колдонуп кете беребиз. Мына калгандары кудум ошондой эле. Могул жерде must be бар, must e бар, ушулардын карайсың дагы колдонуп кете бересиң. Анан бизде дагы бир модул бар, бул рандом модулу. Кокус сандарды генерациялоо үчүн колдонулат. Бул оюн, симуляция же кокус маалыматтарды түзүү сыяктуу ар кандай сценарийлерде пайдалуу. Кээ бирки негизги функциялар. Random randin, random uniform, random choice, random shuffle, анан random sample, population call. Эми не максатты аткарат? Биринчиси random деген функциясы бар, random модулунун random деген функциясы бар. Бул 1 менен 0-дун ортосундагы кокус float санын карайт. Float деген сөз калдыктуу сан. 0 паланча паланча. Демек 0-дон 1-ге чейин эч качан 1 чыкпайт, эч качан 0 чыкпайт. Так. Бул ушул 0-дон баштап 1-ге чейинки аралыктагы калдыктуу сандар чыгат. Рандинт дегенде бул жерде эки параметр болот. Бул жерде А жана Б ортосундагы кокустук бүтүн санды карайт. Старт жана стоп. Мисалы үчүн 1-ден 5-ке чейин же 5-тен 20-га чейин, 100-дөн 1000-ге чейин болот. Демек ушул 100-дөн баштап 1000-ге чейинки аралыктагы кокус эле бир санды чыгарат. Анан random uniform деген бар. Бунун да эки параметри бар. Пока азыр бизге А жана Б көрсөтүп атат. Ушул ортосундагы кокус float санын кайтарат. Float деген сөз жана калдыктуу сандарды чыгарат. Анан choice. Choice деген бул тандоо. Берилген ыраттуулуктун, мисалы, тизмеден кокус элементти тандайт. Бирөөсүн choice тандайт. Берилген элементтен бирөөсүн анан эмне экенин бизге тандап. Shuffle. Shuffle деген тизменин элементтерин кокус иретке келтирет. Мындайча айтканда ордундарын өзгөртөт. Айландырып берет. Эми бул кошумча модул. Анан акыркысы могул жерде берилген популяциядан К сандагы уникалдуу элементтерди кокус тандайт. Демек, бизге берилген сандардан уникалдуусун тандап берет. Мисалы үчүн 2 жолу 1 чыгып калбайт да. Кыскасы 1 жолу 1 чыккандан кийин кайра 1 чыкпайт. Себептен уникалдуусун карайт. Эми буларды кантип кылсак болот дегенде, могул жерде мисалы импорт рандом деп атат. Эми өзүң каалаган варианты жана эмеде көрсөттүк го. Так, мол жогорку экөөнүн бирөөсүндө эле тандап аласың. Кааласаң импорт рандом кылып аласың, кааласаң жөн эле рандомдоп аласың. Импорт рандом десең,
сөзсүз түрдө ар бир функциянын астына рандом деген сөздү жазып чыгышың керек. Мисалы, print могул жерден random точка random монтесин. Муну кой, могул жака келесиз. Рандом деп коесуз. Сохранить этебиз. Эми чыгара турган болсом кара. Ноль паланча паланча. Дагы бир жолу чыгарам. Ноль паланча паланча чыга берет. Бул эч качан бүтүн сан чыкпайт. Мисалы үчүн муну цикл менен деле иштете берсек боло берет. For могул жерден in range мисалы үчүн 10 жолу чыксын. Мына 10 жолу функция аткарылсын. Сохранить этемин. 10 жолусунда тең эч кандай бүтүн сан чыкпайт. 0,9 паланча паланча, 5 паланча паланча, 5 паланча. Эми ушуга эмнени колдонсок болот? Могул жерде сейл жана флорларды колдоно алабыз. Себептен булар бири-бирине колдонгонун мүмкүнчүлүк берет. Floor демек кандай эме берсе дагы бул эмне кылат экен? Төмөнгө тегерек дейт. Демек бардыгы 0 болуп кетиши коркунучу бар. Маз. Точка. Анан бул жерден мазды чакырып коеюн. Import maz. Safran tetemin. Эми кайра башынан иштетебиз. Мына көрдүңбү, жалаң 0 чыкты. Себеп дегенде флур жалаң 0га тегеректейт. Эми экинчиси sail'ди кошуп коем. Анда ал только 1 чыгарып берет. Могул жерге sail деп жазып коем. Safran этебиз. Башынан иштетем. Анда жалаң 0 жана 1 болуп кетет да. Айырмасы. Эми рандом функциясы менен биз 0 жана 1ден чоңураак сан чыгышы үчүн аны ошол чыга турган санга көбөйтүшүбүз керек. Мисалы үчүн print random точка random могул жерин көбөйтөбүз. Эгерде могул жерде мен 10 десем, демек 10го чейинки сандарды гана чыгарып берет. Андан ашыкчасын чыгарбайт. Сохранить этебиз. Кайрадан иштетем. Мына 6 паланча паланча чыкты. Ушуну дагы бир жолу көбөйтө турган болсом, мына копировать. Анда экөөндө башка сан чыгат. Сохранить. Анда 0 паланча паланча. Уже дагы иштете турган болсок, экөөндө дагы башка сан чыгат. Эми ушуларды эмне кылып коебуз? Биз тегеректеп коебуз. Maz точка бирисин floor кылам. Мына floor кылдым. Кийинкисин sail кылып коем. Maz точка sail. Сохранить кылдым, кайра башынан иштет. Могул жерде могул жерде л могул жерге жазылыш керек. Floor. Сохранить. 18-10. Демек чыга баштады. Могул жерде калгандары дагы бар. Азыр мен рандомду гана көрсөттүм. Ылдыйда эмнеси бар экен? Фокус иретке келтирүү, тизмеден фокус элементти тандоо, алма, банан, алмурут, шабдал. Ушулардан фокустук бирөөнү тандаш керек боло турган болсо, кандай кылабыз деген могул жерде ушуну көрсөтүп коеюн. List.
Нол үчөө болду. Эми ушулардан кокус бирөөнү эле тандап алышыбыз керек. Res, random, точка, choice. Эми бул кандай жазылат? Choice. Choice функциясы экөөнү өндүрөт экен. Так, sequential. Is сохранить. Банан. Дагы бир жолу иштете турган болсок, ол жерден дагы банан чыкты. Дагы бир жолу иштесек, банан. Дагы банан чыгып атат. Orange эми чыкты. Эми бул жерден orange дагы чыкты. Эми ушу orange чыга бербеш үчүн бул жерден бизде shuffle деген бар. Кысасы аралаштырып чыгып уникалдуулукка түрткөн. Мына sample. Берилген популяциядан k сандагы уникалдуу элементтерди кокустан. Эми калганы эмне болуп атат? Калганын өзүң бир аз барганда көрөсүң. Кандай кылып колдонсок болот, дагы кандай түрлөрү бар ушулардан могул жакта дагы көрүп. Так, map функциясын айттым. Эми кара. Бизде эмне болуп атат? Өзүбүз модуль жаратканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз өзүбүз дагы кадимкидей функциядан модуль жасай алабыз. Ал үчүн баардыгы бир жерде туруш керек. Так, могул жерде мен жаңы файл ачамын. Буну mod file .py бул биздин модулубуз. Анан дагы бир файл түзөм дагы бул жерде redact.py. Биринчи модуль жазасыз, модуль файлга киремин. Могул жерден функцияны жазамын. Def main. Анан бул эки санды кошуучу функция болсун. Num a, андан кийин num b. Return num a плюс num b. Mo сохранить этем. Анан redact деген файлга келем дагы. Эми ал ошону импорттоп келишибиз керек. Import так, import module file. Mod file. Эми ушул mod файлдын максаты эмне? Логикасы могул жерге жазылган. Аныктадык, бул main. Экиге могул жерде кошот экен. Демек, биз res mod file точка. Bunun içinde bir ile функциясы бар, main. Main. Бул main'дин эки аргументи бар. Мына өзү айтып атат. Num a, андан кийин num b деген аргументи бар. Ушуну жазышыбыз керек. Жазбасак бул жумушун аткарбайт. Num a'быз 45, демек жазып өттүк. Эми num b'быз бул жерден 5. Эми ушуну экранга чыгарып коюшубуз керек. Brain res сохранить этебиз. Эми кайра баштан иштетем. Так, мен башканы иштетем. Python redact.py. Redact.py. Enter. Мына 50 чыкты. Не кылдык? Биз өзүбүз модуль жазып алдык. Ал модулду чакырып жумуш аткартабыз. Эми бизги mod file деген бул биздин мол файлыбыздын аты. Анан биздин функциябыз мол. Эгерде мону import mod file десе, mod файлды ушул каалаган жерге жазышыбыз керек. Мындай кылып жазбаш үчүн биз эмне кылсак болот экен? Могул жерден from mod file анан import могул жерден жылдызча деп жазганда mod файл ашыкча болот да, муну өчүрөбүз да, биз main менен эле жумуш аткарсак болот. Айырмасы жок.
Эми түшүнүктүү эле болдуго? Атабек уктап калбадыңбы?